Жалал Абадтагы өзгөрүүлөрдү карасаңыздар, андай номерлер жасалган. Конок алып келе турган болсоңуз жаап аласыңар. Биздин жөнөкөй дүкөндөргө продуктлардан сенасы арзан. Байел базары бүт шарттарды түзгөн. Ол жерде да кафе. 8 бизде көргөн жокмун, Нокатта 98 сатылып экен. Бул жерде бар экен 88-90. Жалал Абадтын прокуратурасы экен бул жер. Bir жумага жетпей ушул көчөнүн машина аягынча сонун лоңдоп койду. Мына Жалал Абад. Ренттер үчүн, кардарлар үчүн шартты аябай сонун түзүшкөн. Бак. Тойлор, основном тойлор. Азырда мына 2 жаш бар. Чындыгында жаштардын шаары экен. Ассаламу алейкум. Жалал Абадтагы өзгөрүүлөрдү карасаңыздар. Буюрса бүгүн Шамалсай Таш көмүргө чейин автобус болот. Негизги жолдорун да тартам. Жиберем. Буларды шаардын ичи. Тазалыкты караңыздар, асфалтты караңыздар. 3 линиядан 2 тарапка тең. Бул жактагы жашоо Нокат менен бирдей эле сезилди. Мына бир продуктылары, тамактанган жай, кафе, ресторандардын баардыгы, столовойлордун баардыгы сена почти бирдей эле. Мындай аябай бир кандай десем, мындай шарттар. Тамактана турган жайларды да сонун жасаган. Тамактанганы киргенде мындай бир тазалык, особенно үй бүлө менен тамактанууга барганда таза болсо, приятный болсо, мындай жит жок болсо, кухнядан жит келбей турса, жакшы тамактанасың го. Мына ол жерден мен кечээ күнү случайно келип эле эмеден, петролиумдан кийин эле, заправкадан кийин эле конок келип калган. Конок менен тамактанганы кирип алдык. Первый кадаш много эле киргим келди. Ушул кафеге. Мына жолдун боюнда эле. Азыр ушул жерге ушул бойдон эле кирип тартайынчы. Просто айткым келген нерсе, бул жерде тамактанууга шарттар түзүлгөн. Жалал Абадтачы бүт сонун. Мына өтө деле кымбат эмес, сонун. Тазалык. Шарттын бардыгы мына адам келгенде тамактана турган. Жалал Абадта бардык кафелердин бардыгы ушундай эле таза. Бизде Россияда бар го жана Макдоналдс же болбосо берки ким жуму эмени бышпа толук нетим кивиси беле. Ошо эле основной тамактана турган жерлер бүт ушундай таза. Эң биринчи тазалыкта, кухнядан жит келбейт. Андай номерлер жасалган. Конок алып келе турган болсоңуз жаап аласыңар. Кызматчылар бүт жаш балдар, жаш кыздар өзүдүкүнө. Тазалыкты көрдүңүздөрбү? Бир эле бул кафе эмес, Жалал Абадта бардык тамактанчу жерлер ушундай таза да, тазалыкка көңүл бурушкан. Менюдан көрсөтүп деле берейин, кымбат деле эмес тамактарычы. Муну сүрөткө тап таштап коюшум керек экен, көрүнүп атса керек. Сени аябай кымбат деле эмес да, мындай шартта кафе мындай таза болсо, мындай жакшы шарт түзүлгөн болсо кымбат деп ойлошуңар мүмкүн. Сеналар. Бул жагы основной неме экен, мен мына жака өтөйүнчү. Писсалар мына 400 сом дейт, 320 сом дейт. 320 сомго бизде пицца жок го дейт. Мына тамактар, основной тамактар. Так, мына эмне завтрак дейт. 100 сомдон башталат. Основной бардыгы 100 сом, 110 сом. Средний 130 сом экен. Ол жагынан башталат экен, бүт мына. Ар жакта эми килограммдан бышкан тамактар экен. А бул жерде мына арзан 160 сом, 130, 160, 270 сом, 200 сом. Кымбат эмес. 170, 140 сом дейт, 170 сом, 200 сом дейт.
мен желательно мен үшін сүртке жасатқан әрекет қыламын отдельно. Но айтқым келген нәрсе ушундай болуш керек деп ойлойм да. Тамактанган, эс алган үй бүлөң менен келгенде, же досторум менен, же конок менен келгенде алып келген коногуңа сен уят болбошуң керек. Ал калган тамагын тандап жеп, ошону с удовольствием тамактанып, анан ошону мындай жүрөктөн разы болуп акчасын төлөп чыгып кетиш керек. Ушундай шарт эмнеге бизге түзсө болбойт деген суроо да. Жалал Абадта өнүгүү укмушсон. Буну деле бир жеке ишкерлер кылды да, бул жерде эле бир жеке ишкерлер жасады. Бир Ташиевчи болбосо Жапаров келип жасаган жок да. Шартты түзүп берди, коррупция жок мына. Карасаңар, барды, тазалыкты карагыла, шаардын тазалыгын, көчөлөр, асфальттарды карагыла. Бензин почти что, бензин ценасы деле бирдей, бензин ценасын деле тартып коюн. Так, 98 bizde görülgen жоқ мұны қатта 98 сатылып әткен. Бұл жерде бар кен 88-90. Жалал Абадта 95-73 сом кен. 72 сом 50 тиын, бұл жерде шардың içinde 50 сом қымбатырақ кен. Бізде 73 сом 50. Но именно петролем 73 сом 50 тиын қатта. Хотя bir firma Кыргызстан боюнча сена бирдей болуш керек. Bizde kımbatırakta nabrot, anam şartlar жоқ kafelerdечи. Biz ел өзүбүз ошо көнүп калыптырбыз, эптеп эле тамактаныпчы, урсак тойсо болду, нары бери кирип тамактанып, тазалыкка деле көңүл бурбай, нары бери кирип тердеп, бышып отуруп, эптеп урсак тойгоз чыгып кетип ошого көнүптүрбүз да. А бул жерге келсең тазалыкты көрдүңөр, кондиционер иштейт. Сонун эс алып тамактанып отуруп чыгып кетесиң. Ушундай шарттарды биз өзүгө түзсөк эмнеге болбойт деген суроо да. Кафеден чыгып дальше улантып атабыз. Бул эми центральный көчө. Азыр жумушка жакындап калдык. Автобекетке келатабыз. Жалал Абадтын автобекетине. Кургойдун өткөндөн кийин автобекет. Мен сиздерге видео тарткан болчумун. Айылдын группасына. Эсиңиздерде болсо. Асфальттын үстүнө асфальт курулуп атат деп. Ушул көчө болчу. Сонун кылып караңыздар кандай асфальт куруп, чоңойтуп, бүт шарттарды түзүп салышты. Автобекеттен өттүк. Караңыздар. Азыр Нокатта бардак болуп атпайбы? Нокатта мына глобус дүкөн, гипермаркет ичине кирсең, bunu da bir girip içinden video tartam. Bizim jönököy дүкөндөргө продуктlardan сена сарзат. Именно ошол глобустун. Анан ар дайым акция жүрөт. Кече келип шампунь алдым. Head & Shoulders 295 сом экен. Акция болуп атыптыр. Өзүнүн акчасы 550 сом ушундай экен. 500 сом экен. Бизде 450 болуш керек Нокатта. 450 500 сом ушундай болуш керек. Айтор мындай акциялар көп жүрүп турат, анан продукциясы арзан да. Гипермаркетте аябай кымбат деп ойлойбуз го, андай эмес. Жалал Абад. Бул жер Жалал Абадтын ошол Байел базары. Бүт шарттарды түзгөн. Ол жерде да кафе, анын ичи да кафе, биринчи этаж. Тамактар укмуш сонун, шарт ичине аябай брендовый. Мат эмелери бүт сонун да. Кийимдин качествосы сонун. Тамактана турган жерлери сонун. Бардык. Клубника мына биздин Алишер эмибиздин магазини. Айткым келген нерсе просто шарттар түзүлүп атат да сонун болупчу. Дальше улап дагы тартам, мындан ары алдыда бизди Круговой күтөт. Круговойдон биз оңго бурулуп Таш көмүр жакка кетебиз азыр. Ошол жактагы жолдорду дагы
көрсөтөм. Бизде Нокатта жүрүп аткан жол 4 полосалуу болуп аябай чоңойот го. Буюрса биздин ошол жери бүткөндөн кийин көркү чыгат. Дал ушундай болуп пространство чоңойот. Көчө укмуш көрүнүп калат. Нокат шаары действительно шаардай болот да. Нокат шаарынын мындай сыймыктана тургандай болот буюрса. Мына урматтуу аялдаштар, мекендештер. Жалал Абадтын центральный көчөсү. Мен бүгүн эртең менен бул жерден видео тартып өтүп кеткенмин. Азыр алды панораманы тартып кечки электе тартып калайын деп азыр абраттан жумуштан үйгө кайтып барат. Токтоп атайын тартып атам. Жалал Абадтын прокуратурасы экен бул жер. Менимче бул жак уже Жалал Абад сот болуш керек. Мына шартты түзүлгөнүн көрдүңүздөр. Быйыл бир жумага жетпей ушул көчөнүн баштан аягына сонун лоңдоп койду. Караңыздар кандай сонун өнүгүп атат. Кыргызстан кандай сонун өнүгүп атат. Панорама. Панораманы жаңылап койгон, азыр алдыгы жерге алып келип койгон. Азыр жакындатып көрсөткөнгө аракет кылам. Жалал Абад. Флагыбызды көрдүңүздөр, желбиреп турат машалла. Кыяматкайга чейин желбиреп турсын. Жалал Абад. Кечиндеси сонун көрүнөт. Кечки Жалал Абад. Мынагы сонун болуп, панораманы аябай сонун болуп, кечиндеси сейилдеп. Түнкү примерно 12ден өтүп 1ге жакын борбордон конок келген болчу, конок менен кайтып келатсак, үй бүлө бала чакалары менен местный тургундар, Жалал Абадтын тургундары эс алганы чыгып баратышат. Ночной Жалал Абад экен, чындыгында сонун. Ал жерде кафе бар, тамактанып, мороженое жеп, суу ичип олтура турган сонун шарттар түзүп койгон. Семья менен мындай ачык асманда сүйлөшүп олтурганга, маектешип олтурганга сонун шарттар түзүлгөн. Мунун бул жагында уже Союз малындагы салынган эс алчу курорт бар экен. Курорттун алдында спорт академиясы ачылыптыр. Ташип ачкан. Ал дагы ошол бийиктиктен көрүнөт экен. Айтор ушундай, урматтуу мигранттар, основном талант Акбулак YouTube каналынын подписчиктери, күйөрмандары, көрүүчүлөрү булар эми мигранттар экен, менин байкашымча. Лайктан басып, Талант Инвиз каналын колдоп, жаш каалоо тилектерди калтырып кетиңиздер. Анткени мусафирда жүргөн адам мусафир дуасы кабыл дейт. Кыргызстан өнүп өссүн, Кыргызстан миграция агымы токтосун, өз элибизге кайтып келип, өз элибизде иштеп, үй бүлө бакканга бардыгыңыздарга насип кылсын. Биздин келгенибизге дагы 6 айдын жүзү болуп калды, акырындык менен көнүп келатабыз. Өз элибизде, өз жерибизде кызмат кылып, үй бүлө багып, ата журтта болгон кандай сонун. Аллах бардыгыбызга насип кылган болсун. Бардыгыңыздар аман эсен ойлогон ой максаттарыңыздарды ишке ашырып, аман эсен ата мекенге биротоло көчүп келгенге Аллах насип кылган болсун. Буйруса Кыргызстан 7 обласы мындан да зор болуп өнүгөт. Жалал Абад Бишкек көш жолу 4 полосы болуп карагыла. Жарыктандырылган сонун болуп. Аллахка шүкүр, Кыргызстан өнүгүү жолунда өнүгүүдөбүз. Нокаттын жолда дал ушундай ремонт болуп, 4 полоса болуп, чоңойтулуп, жарыктандырылып атат. Аябырга чейин буйруса дал ушундай болуп, Нокат жолу да. Бишкек Ош Баткен Разахов жолу. Эки дос шүгүр жакшы иштеп атат. Кыргызстан өнүккөн мамлекеттердин катары топтойт бизде жакында. Мигрант агымы дагы токтойт. Эл дагы өздүк салымы менен жолдорду оңдоп, биздин өзүбүздүн айыл Нокат району Кыргызат айлыгы Акбулак айылы быйыл экинчи көчөнү толукан элдин салымы менен, элдик салым менен эки көчөбүздү оңдоп алдык. Жылына бирден көчөнүн асфальттоо долбооруну
Эл экинчи көчөсү былтыры башталган ачылыш недавно өттү. Айдара Нарматова жогорку кеңеш депутаты келди. Лента кесип элге жолу. Аллах кош. Караңыздар кандай сон. 4 полосалы асфальт качественно коюлган, жарыктандырылган. Акырындык менен Кыргызстандан болуп келе жатат. Буюрса Кыргызстандын бүт эл аралык маанилүү жолдору, ички жолдор, шаарлардын ичи бүт Борбордо, Көлдө, Жалал Абадта, Токатта бүт асфальт жолдору зоңдолот. Альтернативный жол дагы бүтөйүн деп калып, быйыл буюрса ачылыш болот окшойт. Жалал Абадтан Көлгө 4 саатта кирип барабыз туура. Өзбекстандан туура Көлгө 6 саатта жетип барат. Туризм өнүгүү үчүн салым өтө чоң болот. Экономиканын өнүгүү үчүн чоң салым бар бул жолдон. Карагойго туризм тартуу максатында быйыл кече министрлер, жогорку кеңеш депутат. Через 1 километр 500 метров поверните налево. Токат эли менен жолу кылганда Карагой жолунун асфальт кылуу темасы көтөрүлдү. Токатка этаж үйлөрүн салуу маселеси жеңилдетилген, жаштарды колдоо максатында жаштардан жаш үй бүлөлөрдү колдоо максатында ипотекалык жардам менен үйлөр бериле турган болду. Буюрса өзүбүздүн өлкөдө иштеп үй бүлө багып, жан багып, мигрант агымы токтойт иншалла. Миграция болсо дагы Россияга эмес, иншалла насип кылса Европага чыгышат. Россия азыр мигранттарды коргулоодо бир күн келип зар болот. Условияны түзүп келип иштегиле деп жалдырайт. Через 500 метров держитесь левой полосы, а затем поверните налево. Кандай өзгөрүүлөр чоң. Бир гана колдоо керек, дуа кылуу керек, ынтымак керек, биримдик керек. Мына Жалал Абад. Замените круговой. Түштүк тараптагы кыргыз элинин бул жерди билбеген эч кимиз жок болсо керек. Ош Бишкек жолу. Жалал Абадтагы круговой. Караңыздар, сонун болуп калганда. Машалла. Жолдор Сузакбайында бул жака дагы бүт жолдор асфальт болгондугунда. Мына тамактанган жер, бардыңыздар, могу кафеден тамактанасыздар. Бул жакта Мошко кетет. Биз Жалал Абадка, шаарга, центр тарапка барабыз. Өзгөрүү аябай күчтүү. Мынакей. Өткөндө асфальт оңдолуп атканда тартып видео жибербедим, ошондо ушул жерден тарткан. Мына ал бак тойлор, основном тойлор. Азыр дагы мына 2 жаш бар. Ушул жерге келип сүрөткө түшөт, үйлөнгөндөр, жаштар. Жалал Абад жаштардын шаары деп билет. Чындыгында жаштардын шаары экен. Панораманда укмуш өтө сонун. Мүмкүн болсо панораманда тартып жөнөткөнгө аракет кылам. Панораманда жаңылап салган. О, марка эски жабылып, бер жака жакын алып келип койгон. Укмуш сонун. Кечинде Жалал Абад өтө сонун көрүнөт. Мына ушул жол бир жумага жетпей эле бүттү. Бир жумага жетпей бүтүрүп койду. Сонун жолдорду бүт Жалал Абадтын жолдору толук кандуу оңдолуп атат кыскасы. Ички жолдор не только центральный, даже ички жолдор бүт кичинекей стадион сонун болду. Өткөндө центральный мечиттин эмесине капсула тапшырды го. Амчек Ташиев. Айтор Жалал Абад сонун өзгөрүп атат. Болуп көрбөгөндөй. Жалал Абадка илгери мынчалык деңгээлде көңүл бурулган эмес. Азыр чындыгында өтө сонун. Аябай жакшы өзгөрүш болуп атат. Жалал Абадтын азыр панорамасы могу жерден көрүнөбү экен. Бираз тоо
көрінбей қалады екен, жоқ екен бұл жерде. Панораманы бұға чейін тартқан болчумун, мүмкін болса дағы бар аден тартып жөнөтөм. Болса есік тартылғаны болса, анда жөнөтпөм. Шундай, Кыргызстанда стабилдүүлүк керек, тынчтык керек, ынтымак биримдик керек, иншалла. Кыргызстан ушул темпте кетип турса, эки дос буйруса, Кыргызстан өнүккөн мамлекеттердин катарына тез эле кошот. Иншалла. Дуа кылып туруңуздар.